Biz azayta албай атсак көбөйтө атпайыкпы? Мисалы Казакстанда Казак Республикасынын еңбек сиңирген кайраткери деп аталып бүттүк мамлекеттик кызматкерлер кирилет. Эми бизде Кыргыз Республикасынын еңбек сиңирген ойлоп табуучусу, куткаруучусу, куруучусу, башкасы ташкасы эле кетип атпайбы? 30тан ашып кетти. Анан бизге эки эле нерсе керек да. Кыргыз Республикасынын эгер ишкер болсо, еңбек сиңирген ишкери, эгер ишмер болсо, эмгек сиңирген ишмери. Мындай башаламандыктар жок болот эле да. Маселен, мен бир нерсени айтып кетейин. Элмирбек Иманалиев Раматылык Кыргыз Республикасынын эл артисти. Ал төк макын. Рахматулла Козыкеев Кыргыз Республикасынын эл акыны, ал дагы төк макын. Бирок чын-чынына келгенде Элмирбек Иманалиев төк акын болгондо, ыр жазганда, ага артист өрүп койдук. А тиги акын өрүп койдук. Төп келбей калат да. Баягы койчу көп болсо кой арам өлөт дегендей, наамы көп болсо баш адашат экен да. Анан бизге чын-чынына келгенде мен былтыркы жылы мамлекеттик сыйлыктар боюнча президенттик комиссиясы сунуш кылдым. Ай, кыскартпайсыңарбы? Эмгек сиңирген кызматкер деген ал ошо юстицияда иштейби, мамлекеттик кызмат иштегендер бар. Кыргыз Республикасы эмгек сиңирген кызматкер жетет. Казактарда деле ошондой. А эгер бизнесмен болсо, ага эмгек сиңирген ишкерди берели, эгер маданий ишмер, саясий ишмер болсо ишмерди берели. Эң эле туура ушул болмок да. Анан биз азайта албай атсак көбөйткөн, мен ошон үчүн экинчи окууда катышкан эмесмин. Бул эми үчүнчү окууда сунуш киргизе албайм, бирок ушуну эске алып коюңуздар. Урматтуу президенттин өкүлү, ушул маселени эске алып койсоңуз.